Кутман күнүңүздөр менен урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен мен Айжамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү. Бүгүнкү чыгарылышыбызды кино темасына арнайбыз. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Асель Ширниязова Лос-Анджелесте Asia World фильм фестивалынын уюштуруучусу жана башкаруучу директору. Боз инсаны берүүбүздүн алкагында биз аны менен кызыктуу маек курдук. Ага көңүңүздөрдү бургуздар. Сизди кино тармагы эмнеси менен кызыктырат? Мен кинорежиссер эмесмин, кинону жараткан адам эмесмин. Фестивалдарды жана башка аянттарды уюштурууга жардам берген адаммын. Помогает организовывать те площадки и тот же фестиваль, которым я занимаюсь, где все эти талантливые Биздин фестивалыбызга бардык Азия чөлкөмүндөгү таланттуу киноадистери таланттарын жана жөндөмдөрүн көрсөтө алышат. Киноиндустрия мени ушуну менен өзүнө тартып турат. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, татыктуу таланттарды таанытуу үчүн мындай анчаны түзүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Новых и признания, скажем, уже заслуженных талантов. Сиз өзүңүздү жана жашооңузду кайсы тасма менен сүрөттөй аласыз? Но вот на ум, наверное, сейчас приходит фильм «Унесенные ветром», кыргызча айтканда «Шамал менен учурулган». Анткени бизде көптөгөн өзгөрүүлөр болуп жаткан мезгилде жашап жаткандай сезилет. Көп окуялар, кандайдыр бир жашоо образы жоголуп баратат. Легендарлуу адамдар кетип жатышат. Биздин өлкөлөр жана бүткүл дүйнө кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатышат. Ушул жагынан мен жашоомду «Шамал менен учурулган» тасмасы менен салыштырмакмын. Я бы сравнила свою нынешнюю жизнь в чем-то с «Унесенными ветрами», с фильмом «Унесенные ветры» и с теми переменами, в которых мы и наша страна, и вообще весь мир оказался. Асель Ширниязова Лос-Анджелестеги Asian World фильм фестивалынын тең негиздөөчүсү жана башкаруучу директору. Кыргыз кино союзунун мүчөсү, дебат боюнча Азиянын борбордук чемпиону. Азия дүйнөлүк кинофестивалын түзүүгө эмне түрткү берди? Бул менин агам Садык Ширнияз үчүн түрткү болду. Садык Ширнияза — это его как бы идея. Компанияны өткөрүп, аны Курманжан датка деп атагандан кийин мындай фестивалды түзүү идеясы пайда болду. Кичинекей өлкөлөр өзүнүн кинотасмаларын дүйнөгө тааныштыруу жана кандайдыр бир жол менен көңүл буруу кыйын экендигин түшүнгөн. Анан бул фестивалдын жаралышынын негизги себеби болгон. Азия чөлкөмүндөгү каалаган мамлекеттин тасмаларына жардам берүү максатында түзүлгөн. Бул жаратуунун негизги себеби. Помочь фильмам с любой страны азиатского региона быть, скажем, чтобы голос этих стран был услышан. То есть это основная причина была создания. Биринчи кинофестивалды уюштуруу учурунда кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Сложность, конечно, мы Биз фестиваль түзүү үчүн жүздөгөн фестивалдар өткөн Лос-Анджелеске атаандаштык чөйрөсүнө келдик. Көпчүлүгү бизге көңүл бурбай, фестиваль өткөрүү үчүн Кыргызстандан Лос-Анджелеске келишиптир деп айтышчу. О том, что, ну, ребят, вы молодцы, приехать в Лос-Анджелес, чтобы там приехать с Кыргызстана в Лос-Анджелес, чтобы сделать фестиваль. Но тут просто Бирок бул жерде Садык Ширнияздын стратегиялык ой жүгүртүүсү жана көрөгөчтүгү чоң роль ойноду. Мындай фестиваль жок экендигин жана талапка ылайык боло тургандыгын түшүнгөн. Она будет востребована. Фестиваль жаңы болгондо биз бир нерсеге арзый тургандыгыбызды далилдөө үчүн бир топ убакыт иштешибиз керек болчу. Балким 2 жыл бою аябай көп иштедик. 3-чү жылы Алтын глобуста биздин фестивалдарга көңүл буруп, гранттар менен колдоо көрсөтө баштады. Андан кийин атайын сыйлыктарды да беришти. Пришлось над этим работать с 3-го года, когда вот даже Золотой глобус, организация Золотой глобус обратила внимание на наш фестиваль и начали поддерживать грантами, а потом вот спецпризом последний. Акыркы 2 жыл акыл эс жагынан бир аз жеңилдеди.
Анткени биз өзүбүздүн бир нерсеге арзый тургандыгыбызды түшүнүп, биз менен башкалар эсептешип, биздин фестиваль бааланып калды. Стоим и с нами считаются, и наш фестиваль приобретает все больший авторитет. Фестивальды уюштурууга канча убакыт талап кылынат жана анда канча адам иштейт? Но на самом деле у нас фестиваль... Чындыгында фестиваль өз ишин токтотпойт. Анткени фестиваль 10 күн өтсө дагы, даярдык көпкө созулат. Фактически он... Биз жыл бою иштейбиз, демөөрчүлөр менен иштешебиз. И мы трудимся круглогодично, работаем со спонсорами, работаем над программанын үстүндө иштейбиз. Кандай жаңы тасмалар пайда болгонун көрөбүз. Гранттардын үстүндө иштейбиз. Над грантами какими-то, да. Министрликтер жана башка фестивалдар менен өнөктөштүк мамилелерди түзөбүз. Другими фестивалями. Вот. Фестивалдын убагында бизде андан да көп адамдар иштешет. Адатта ыктыярчылар менен бирге 30-40ка жакын адам болуп иштейбиз. Жыл бою туруктуу негизде 3-төн 5-ке чейин адам иштейбиз. Круглогодично, на постоянной основе у нас работают от 3 до 5 человек. Бул кинофестиваль киреше алып келеби? Скажем так, башында биз каражаттарды чогултчубуз. Анан фестиваль 3-чү жылдан бери өзүн өзү каржылоого өткөн. Фестиваль стал самоокупаемым уже с 3-го года. Башкача айтканда, туруктуу өнөктөштөр пайда болду. Фестивалга кызыгуу пайда болду. Демөөрчүлөр, айрым эл аралык уюмдар жардам беришет. Кыскача, фестиваль пайдасыз эмес. Какие-то международные организации, и фестиваль неубыточный, скажем так. Фестиваль Кыргызстандын кинорежиссерлорун илгерилетүүгө кандайча жардам берет? Ну, этот фестиваль помогает... Бул фестиваль Кыргызстанга жана Борбордук Азияга гана эмес, Азия чөлкөмүндөгү бардык өлкөлөргө жардам берет. Тактап айтканда, Кыргызстан жана Борбордук Азия үчүн биз жыл сайын Борбор Азиянын мыкты тасмаларын тандап, анын эң мыкты чет тилдеги тасма номинациясында Алтын глобус сыйлыгына талапкер болушуна жардам беребиз. Категория лучший фильм на иностранном языке. Вот, и, допустим, Быйыл биздин фестиваль 6-чы жолу өткөрүлүп жатат. Жана биз жыл сайын фестиваль аркылуу жок дегенде бир тасманын көрсөтүлүшүнө жардам беребиз. Бул жыл сайын берилип келе жаткан жардам жана кыргыз киносун дүйнөгө кеңири жайылтуусунда чоң мааниге ээ. Голливудта жана батышта кино индустриясы кандайча иштей тургандыгы жөнүндө дагы көбүрөөк билебиз. Бул бизге билимибиз менен бөлүшүүгө, жардам берүүгө, кеңеш берүүгө, керектүү киноиндустрия адистери менен тааныштырууга жардам берет. Ушул эки негизги факторду и так далее. Это помогает нам делиться нашими знаниями здесь, то есть где-то помогать, где-то консультировать, где-то там знакомить, да, с нужными профессионалами киноиндустрии. Вот. И вот вот эти два основных фактора я бы могла назвать. Пандемия учурунда фестивалдар кандай форматта өткөрүлөт? Кандай кыйынчылыктарды жана өзгөчөлүктөрдү баса белгилей аласыз? Ну, как и все основные мероприятия в Лос-Анджелесе, в частности, Лос-Анджелестеги бардык ири иш-чаралар өткөндөй эле бардыгы онлайн режиминде болот. Бул жылы биз фестивалды 6-чы жолу онлайн режиминде 10-15 март күндөрү өткөздүк. Негизи адамдар кызыл килемден өтүү, эл менен түз эфирде баарлашуу мүмкүнчүлүгү үчүн фестивалдарды күтүшөт жана кызыгышат. Кыйынчылык балким онлайн форматты баары менен кабыл албоодо. Башка жагынан онлайн формат биздин фестивалдын жаңы форматка ээ болушуна шарт түздү. Башкача айтканда, биз азыр жыл бою онлайн режимде иштеп жатабыз. Биз кандайдыр бир иш-чараларды, форумдарды өткөрүп, тасмаларды тынымсыз көрсөтүп жатабыз. Биз үчүн дүйнө жүзү боюнча көрүүчүлөрдүн бул форматы кабыл алганга жардам берди. Бул дүйнө жүзү боюнча биздин аудиторияны өстүрүүгө жардам берет. Айтурган Темирова советтик кыргыз киноактрисасы, Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Быйыл анын актердук карьерасына 50 жыл болду. Бул тууралуу кененирээк кийинки видеодо.
Айтурган Темирова 1971-жылы кинодогу алгачкы дебютун жасады. Жаш, бирок буга чейин эле белгилүү режиссер Болот Шамшиевдин Ысык көлдүн кызгалдактары тасмасында Тайманбас Калчанын ролун ойногон. Быйыл дебюттук тасманын жарыкка чыккандыгынын 50 жылдыгы белгиленип, актриса Айтурган Темирова 50 жылдык чыгармачылык ишмердүүлүгүн белгилеп жатат. Ысык көлдүн кызгалдактары тасмасы 1972-жылы Канн фестивалынын конкурстан тышкары расмий программасында көрсөтүлгөн. Кинодогу дебюту үчүн Айтурган Темирова ар кандай фестивалдарда сыйлыктарга татыктуу болгон. Эгерде 70-жылдары Айтурган Темирова кайраттуу, жан аябас критикалык кырдаалда мүнөзүн көрсөткөн кыздарды ойносо, анда драмалык каармандын жаңы ролу Болот Шамшиевдин Карышкырдын үңкүрүү сүрөтүнөн башталды. Көркөм таланттын туу чокусу Геннадий Базаровдун кутуман чыккан Сабинанын трагедиялуу ролун аткаруу болду. Ак кемеге түшкөндө, Чыңгыз Айтматов деп сүйүнгөм. Чыңгыз Айтматов сүй. Менде ушул тасмага көптөгөн эбегейсиз көп материалдар бар. Айтурган Темирова менен биринчи жолу дал ушул жерден кездештим. Ал менден бир аз кичүү кыз болчу. Мен да ал кезде жаш элем. Биз дос болуп, жакшы мамиледе болуп, андан кийин да достугубуз көп жылдарга уланды. Бир катар кызыктуу студиялык портреттер бар. Айтургандын образы да абдан кызыктуу болчу. Студийных. Потому что образ Айтурган был тоже очень интересен. Она... Актриса катары анын фотого жакшы түшкөнү өзүнө тартып турган. Тоже как бы привлекала своей фотогеничностью, тоже вот есть серия. Ошондой эле мен мактана ала турган бир катар кызыктуу портреттерди тарттым. Выловил ее, поймал. Интересный со светом студийный портрет. Мына бул жерде Айтурган Темированын кызы Сүйүтай. Ал тасмада деспот болгон ороскул жаш кызды экинчи аял кылып алгысы келет. Ошол жаш кызды Айтурган Темирова ойнойт. Тему, что он ввел в фильм, Айтурган Темирова там играет, по сути, молодую девушку, которая раскул, который там деспот на кордоне, хочет взять и второй жены. Бирок ага катарлаш сюжетте Энесайдын Кыргызстанга келген кыргыз уруусу жөнүндө уламыш бар. Ушул уламышта Айтурган урууну кыргыз жерине алып келген бугу эненин ролун аткарат. Тасмада ушундай сонун образ бар. Айтурган играет еще вторую роль матери Оленихи, которая привела как бы племя сюда, привела в эти наши киргизские горы. Поэтому есть такой вот в фильме образ матери Оленихи, такой, это же великолепный образ, такой мощный образ, да, как говорится. Бүтүн уруудан калган баланы карай турган болсок, бул Айтурган Темирова жана Болот Шамшиевдин кызы. Башкача айтканда, кыргыз уруусунан аман калган жалгыз баланын образы Сүйүтай. Единственного сохранившегося ребенка кыргызского племени – это Сүйүтай. Анан Сүйүтай жаткан бешикти алып кеткен бугу энени Айтурган аткарган. Это Айтурган. И фильм, который снимает «Белый пароход», это Болот Шамшиев. Болот Толенович. Болот Толенович ГИКте окуп жүргөндө Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде тартылган жылуулук тасмасына чакырылган. Ал кесипкө эмес актер болгон. Ал Кемелдин образын ойногон. Андан кийин ВГИКти бүтүргөндө Караш ашуусундагы ок тасмасын тарта баштайт. Кесипкө эмес актер Сүймөн Кулчокморовду башкы ролуна чакырат. «Выстрел на перевале Карашик» приглашает кого на главную роль? Сүймөнкула Чокморова. Непрофессионального актера. Интересно получается. Следующий кийинки тасма болуп Ысык көлдүн кызгалдактары тартат. Ага кесипкө эмес актриса Айтурган Темированы чакырат. Бул жерде албетте Болот Толеновичтин чоң артыкчылыгы ал Сүймөн Кулчокморов менен Айтурган Темированы кесипкө адиске айландыра алды. Этот фильм. Здесь, конечно, большая заслуга Болота Толеновича, что с Чокморовым, что даже вот Айтурган смог из этих непрофессиональных актеров сделать профессионалов. 2021-жылы 5 февралда Бишкекте Кыргызстандын эл артисти Айтурган Темированын чыгармачыл ишмердүүлүгүнүн 50 жылдыгына жана Ысык көлдүн кызгалдактары тасмасынын 50 жылдыгына байланыштуу майрамдык салтанат болуп өттү. Жакында Бишкекте өзгөчө маселени көтөргөн прогрессивдүү спектакль өттү. Анын режиссеру Чагалдак Самирбеков бизге спектаклдин мааниси жөнүндө айтып берди. Иш чара өткөн жерден видеого көңүлүңүздөрдү бурыңуздар.
Чыгармачылык семинар 705 жана режиссер Чагалдак Замирбек кыздар спектаклин тартуулашат. Тагыраак айтканда, алар бул спектаклди көптөн бери коюп келишет. Бирок спектаклди көрүү биз үчүн оңой болгон жок. Залда орундардын саны чектелген. Катары менен бир нече спектаклде sold out болду. Биздин тартуучу топ алдын ала каттоодон өтүш керек болчу. Мындай коомдук кызыкчылык спектаклдин кызыктуу жана көңүл бурууга арзый тургандыгын көрсөткүчү. А чё? Он-то не приехал, да? Да это все, понимаешь? Одни больше, одни меньше. Это все. Вот я их ненавижу. Сказал, приедет, должен был приехать. Интеллигент из себя кончит. Фу! Как ты, Настя? А ты, Ритка? I'm fine. Ах, мать, ты завернула. Она же это, высшее образование получила. Будущий специалист. Я уже специалист. Да она уже специалист. Спектакльдин темасы коомдо сүйлөшпөгөн актуалдуу маселе болду. Башкы каармандар студенттер, бирок алар өз адистиги боюнча иштешпейт. Авторлар адеп акылакты үйрөтүшпөйт жана жаман нерселерди акташпайт. Жөн гана ар кандай кыздар көрсөтүлөт. Ар биринин өз тагдыры бар. Алар аңкоо, бирок уятсыз көрүнгүлөрү келет. Алар жолун жоготуп, же атайлап алданууга даяр. Не было у меня с ним ничего. Не было у меня с ним ничего. Привез он меня к себе и все. Чё, все, он что, любовался что-нибудь? Картину? Да тихо, дайте рассказать. Он спрашивает, чего я не раздеваюсь. Я расплакалась. И он спрашивает. У тебя что, первый раз? Да. Знаю, ты непокорима, небо подскажет мне твое имя, словно мотив от безумного твой перегад аромат. Мы, во-первых, попытались... Биринчиден биз аларды түшүнүүгө аракет кылдык. Эмне үчүн алар ушул жолду тандашты? Биздин негизги максатыбыз жөн гана көрсөтүү, айыптоо эмес. Показать. Кабыл алуу эмес, жөн гана көрсөтүү болду. И вообще, как бы, не принимать их тоже, а просто показать. Это было очень... Бул абдан кыйын болду. Анткени алардын өзүн кандай кылып жүргөнүн байкап үйрөнүш керек болчу. Башкача айтканда, биздин кадимки жашоо образ менен айкалышпайт. Бирок биз аракет кылдык, иштедик, режиссерубуздан көп жардам алдык. Бул өтө кылдат тема. Биз аны кылдаттык менен көрсөтүшүбүз керек болчу. Адамдар жашырган чыныгы жашоону жеткирүүгө аракет кылдык. Мы к ней так аккуратно должны были относиться, но мы вот постарались передать то, наше настоящее, нашу настоящую жизнь, о котором люди боятся говорить и скрывают это. Ну, девки, сели. Блин, шампанское в морозильнике забыли. А вот ты вспомнила, сама и гони давай. Адаттан тыш мейкиндик, мындай очолонгон зал, минималисттик сценография, мунун бардыгы көрүүчүнү жөн гана байкоочу эмес, кыздар үчүн маектешти жаратат. Муну спектаклдин кармаандарынын жана көрүүчүлөрдүн жайылган дасторкон далилдейт. Ал эми мен форма жана мазмун жөнүндө божомолдогум келет. Мындай өзгөчө театрда өткөн спектаклге келгенде, спектакль адаттан тышкары, балким чатак болот деп күтөсүң. Белгилей турган нерсе, спектаклдин уюштуруучулары ар дайым үмүттөрдү актап, таң калыштырышат. И оправдывают все надежды. Артисттердин табигый жана реалдуу ойногонун белгилей кетүү керек. Мындай кармаандарга чындап эле ишенесиң. Ты же обещал мне приехать. Най, как получилось? Знаю, ты непокорима, небо подскажет. А у меня даже телефон от моего нет. Прикинь, адрес написал, а телефон забыл. Най. Бос инсаны биздин телеканалыбыздын жаңы берүүсү. Бул Кыргызстандагы дүйнөлүк бренд менен болгон биринчи коллаборация. Анын алкагында ийгиликтүү адамдар менен кызыктуу маек кырабыз. Кийинки видеодо Асель Шырниязова менен маектин уландысы. Америка кинопресс ассоциациясынын аккредитацияланган журналисти. ШКУнун программасы боюнча Кытайда окуган, кытайча сүйлөйт. Кытайдагы экспорттук импорттук компаниянын тең уюштуруучусу.
Аселдин жогорку медициналык жана экономикалык билими бар. Оскар жана Алтын глобус тасмаларын жайылтуу боюнча консультант. Бокс жана бий менен алектенет. Айкидодо 3-чү күйүүга ээ. Алтын глобуска көрсөтүлгөн же Оскардын кыска тизмесине кирген тасмалар жөнүндө кандай ойдосуз? Оскар 4-5 номинацияны гана көргөн. Алардын арасында чет тилдеги тасмалар категориясы бар. Жана ушул категорияда бактыга жараша биздин аймактан 5 тасмалар коюлган. Тасмалардын бардыгы абдан күчтүү. Сильные в этом году. Вот, я думаю, что... Быйыл кинотармагындагы өзгөрүү, жалпы пандемия тандоо процессине чоң таасирин тийгизди деп ойлойм. Көпчүлүгү ыраазы болгондой эле, көпчүлүгү наразы болушту. Бирок эми мунун баары акыры кандайча чечилерин жана негизги сыйлыктарды ким алаарын көрөбүз. В итоге решится, и кто получит главные призы. Чет тилдүү тасмалардын жана сериалдардын баалуулугу өсүп жатабы? Да. Ооба, абдан өсүп жатат. Жана паразиттер тасмасы өткөн жылы бардык жагынан жеңишке жетишкен. Прошлого года по всем вообще параметрам как раз таки свидетельство о том, что чет тилдеги тасмалардын дүйнөлүк кинодо барган сайын чоң мааниге ээ боло баштагандыгынын далили. Оскарда жана Алтын глобуста 130 мамлекет үчүн бир гана категорияда көрсөтүлүшү канчалык акыйкат деген суроо көп жаралат. Чет тилдеги тасмалардын ролу өсүп жаткандыктан Оскар жана Алтын глобус чет тилдеги кинонун сапатын чыйнай алабы деген суроо жаралат. Вопрос, насколько, скажем, справедливо и оправданно для 130 стран быть представленными лишь в одной категории. Ну, если мы будем брать Оскар, Золотой глобус, он номинально предполагает, что они могут выдвигаться по другим категориям, но все же каким образом, скажем, растущая роль фильмов на иностранном языке ставит уже довольно такие жесткие вопросы по тому, является ли Оскар и Золотой глобус тем мерилом качества кинематографа на иностранном языке. Борбордук Азия мамлекеттери кино инвесторлары үчүн эмне кылып жатышат? Дүйнөлүк стриминг платформаларында Борбор Азия тасмаларына орун барбы? Сейчас как раз таки эми Борбордук Азия өлкөлөрү бул жөнүндө ойлоно баштады. Менин билишимче, Казакстан былтыр, Өзбекстан 2 жылдан бери мыйзамдуу негизде кэш ребейт тажрыйбасын киргизген. Кэш ребейт бул кино инвесторлору үчүн акчаны кайтарып берүү. В прошлом году ввел кэш ребейт. Кэш ребейт — это возврат денежных средств для киноинвесторов в размере в Казакстанда 20%, Өзбекстанда 30%га чейин. Бул кино инвесторлордун кызыгуусун туудурат жана адамдар Борбор Азия өлкөлөрүнө кино тартуу үчүн келишет деп ишенем. Ошентип кинематографтын сапаты жакшыраарына ишенем. Универсалдуу мүнөздөгү окуялар кантип биргеликте өндүрүлө тургандыгы Борбордук Азиянын жашоочуларына гана эмес, дүйнө жүзүнө да кызыктуу болот деп үмүттөнөм. Анткени Борбордук Азияда айта турган көп нерсе бар. Бул жерде көптөгөн оригиналдуу окуялар, көптөгөн таланттар бар. Менимче, албетте мунун бардыгын иштеп чыгып, бүткүл дүйнө жүзүнө түшүнүктүү боло турган универсалдуу окуяларды жасаш үчүн үйрөнүш керек. Кино индустриясын козгогон толеранттуулук дооруна кандай карайсыз жана жергиликтүү кинорежиссерлор дүйнөлүк фестивалга чыгармаларды тапшырууда ушундай өзгөчөлүктөрдү эске алыш керекпи? Бир жагынан мен толеранттуулук дооруна, айрыкча Голливуддагы кино индустриясы жөнүндө сөз болгондо түшүнүү менен мамиле кылам. Анткени эң прогрессивдүү чыгармалар ошол жерде сунушталат. Жана киноиндустрия дүйнөсүндөгү айрым прогрессивдүү адистер дээрлик баарынын кызыкчылыгын эске алыш керек. Индустрия, и им приходится учитывать, скажем, интересы практически всех. Экинчи жагынан мен бир аз сактык менен мамиле кылам. Анткени мен үчүн чыныгы искусство эч кандай шарт менен чектелбеши керек. Истинное искусство все-таки не должно ограничиваться никакими условиями, и истинному искусству не должны ставиться никакие рамки.
Өзүңүз кандай тасма тартмаксыз? Я считаю, что у нас мало Менимче бизде көп диалог тасмалары жок. Кооз диалогтору менен шаардык окуяны тартмакмын. с крутыми диалогами. Баштоочу режиссерлорго кандай кеңештерди бере аласыз? Учиться. Ар дайым изилдеп жана өркүндөгүлө. Дүйнөлүк кинонун тенденцияларын билип, жакшы кинону түшүнүш керек. Ал эми ошол эле учурда жеке окуяңызды айтып берүү жөндөмүңүздү жоготпогула. При этом не терять свою способность рассказывать персональную историю, свою персональную историю. Спасибо. Спасибо большое. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ырдестени тартуулайбыз. Бул ыр маанайыңызды көтөрүп, сиздерге позитивдүү таасир этет деп үмүттөнөбүз. Жағын әрі тым алыс, әрі мұң, әрі қуаныш. Амалым қанша білдірмей, бәрінде сезіп тұрады. Ақ барақ аспан ақ бұлтқа, атыңды жазар қаламыш. Ауаны жұттым сен жұтқан, өзіме солда жұбаныш. Аңсайды жаным, өткеннің бәрін, бақытты шағым, бәрі де елес, өшпейді жаным, өміршең әнім, ұмыту бәрін, ол мүмкін емес. Аңсайды жаным бәрі, тыныштық және арпалыс, алдамшы өмір жанбағыз. Уақыт болар төреші, шынайы әлде жалғаныз. Неліктен болай болды деп, кеудеңе толар таңданыс. Көзіңнен көрдім көп жылу, өзіме солда алданыс. Аңсайды жаным, өткеннің бәрін, бақытты шағым, бәрі де жаным, өміршең әнім, ұмыту бәрін, ол мүмкін емес. Аңсайды жаным бәрін. Шағым, бәрі де ерес, өшпейтін жалын, өміршең әнім, ұмыту бәрін, ол мүмкін емес. Аңсайды жаным бәрін, аңсайды жаным бәрін.
Ал эми кино темасына арналган чыгарылышыбызды аяктады. Сиздерге дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз жана коштошобуз. Эжем Алмангелди түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.